жылдын 22-июнь күнү болжол менен саат 12:30 чамасында Ат башы районунун Ат башы айылындагы тургуну өз үйүндө май чачып, өзүн жана үй бүлөсүн өртөп жиберүүгө аракет кылган. Жабырлануучу жолдошунун зомбулугуна кабылып, алган жаракаттарынан улам учурда райондук оорукананын хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Анын айтымында, жолдошум көңүлдөш таап алып, көп жылдан бери аны менен ачык эле жүрүп калган. Ошол себептен улам дагы бир ирет уруш чыгып кетти. Ал күнү дагы экөөбүз уруштук. Балдарым ыйлап жатты. Жолдошум унаасын катуу ылдамдыкта айдап чыгып кетти. Коркуп кетип, эшикти бекитип алдым. Бир маалда кайра келип, дарбазадан секирип кириптир. Балам үйдүн эшигин ачпай туруп алды. Терезенин айнегин талкалап кирип, үйдөгү сушилка, башка буюмдарды талкалап кетти. Эч нерсе дебей эле калып калдым. Бир маалда эки колуна эки чоң бычак көтөрүп кайра келиптир. Бычакты мойнума такаганда өзүмдү жоготуп койдум. Сөгүнүп, сагынып, дагы чыгып кетти. Анан уюлдук телефонумду ала калып тарта баштадым. Видеого түшүп калыптыр. Анда дагы эки бычакты колуна кармап жүргөн экен. Сыртка чыгып кетти. Сиңдиме чалсам, ал да албай койду. Апама чалдым. Бир маалда келип, телефонумду жулуп алып, мени башка чапкылады. Башым айланып, тамды таянып турганымда ичиме чапкылап, "Сен өлүмүшсүң" деди. Үстүмө май чачып, үйгө бензин септи да, "Ширеңке алып келем" деп сыртка чыгып кетти. Молардын баары бүт бензин экен, үйдүн баары. Жана бензин немеси гана? Канистри гана. Канистри оякта жаткан. Ошол маалда сиңдим менен күйөө балам келип калышты. Жолдошум ширеңке менен чуркап келе жатканда алар тосуп калышты. Мен жолдошумдун бул жоруктары үчүн мыйзам чегинде чара көрүлүшүн талап кылам. Негизи буга чейин да көп кол көтөрчү. Акыркы бир жылда уруш талаш абдан күчөп кетти. Азыр мен экинчи топтогу майыпмын. Андан мурда жолдошум экөөбүз унаада кетип баратканда, көңүлдөшү менен жазышып жаткан смстери менен кармап алып, жаңжал чыкты. Ошондо рулду бургулап жибергенде, ала салып кетип, бел омурткам сынып, майып болуп калдым. Азыр таяк менен басып жүрөм, деди ал. Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 2025 жылдын 22-июнь күнү болжол менен саат 12:30 чамасында Ат башы районунун Ат башы айылындагы тургуну өз үйүндө май чачып, өзүн жана үй бүлөсүн өртөп жиберүүгө аракет кылган. Бул тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Билдирүү Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу үйдүн терезеси сынганын, ашканада жана уктоочу бөлмөдө бензин жыты байкалганын аныктаган. Үй ээси 1989 жылы туулган А аттуу жаран мас абалында жубайын бычак менен коркутуп, бензинди үйдүн ичине жана жубайынын үстүнө чачып, ширеңке менен от коюуга аракет кылган. Ал ширеңке издеп сыртка чыккан учурда аялдын туугандары келип калышып, 102 кызматына кабар беришкен. Милиция кызматкерлери окуяны өз убагында токтотууга жетишкен. Жабырлануучу милицияга кайрылып, жолдошум мас абалында ага дайыма физикалык жана моралдык зомбулук көрсөтүп келгенин билдирген. Учурда окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Кийинчерээк Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, Ат башыда аялын жана үйүн өртөп жиберүүгө аракет кылган жаран камакка алынды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 177 беренеси үй бүлөлүк зомбулук менен кылмыш иши козголуп, шектүү жаран камакка алынды. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары улантылууда. Бул окуя эмне болуп башталды? Бул окуя экөөсүнүн батыр болбой койду. Анан кылып сабы өлүп берем деп баштады. Анан балам ыйлап ошенткенде болбой эле машинеси менен удурутуп айдап чыгып кетти. Анан мен аябай коркуп эшиктерди илдирип алдым. Эшиктерди илип алсам, дарбазаны илип алдым, үйдүн эшигин илип алдым. Дарбазадан секирип түшүптүр. Үйдүн эшигин ачпай, баламды ачпа десем, ошо мага азыр келип кол салат десем, балам ачпай туруп алды, орто жолдо туруп алганда айнекти талкалап салды.
терезеде айнек талкалап туруп эшикти ачып кирип анан мени жулкулдатып ошо сумкамдан бери карап үйдү талкалап ошентти. Сушилка столдорду талкалады. Анан кайра кеткен ошондон кийин. Кеткенден кийин мен эми унчукпай эле калгам, анан унчукпай эле калып үйлөрдү тазалап, эжем келип тиги сынган айнектерди шыпырып берип, өзүм ылдый болуп, экинчи группадагы эме инвалидностьта отурам азыр. Ылдый боло албайм. Кызым жардам берчү, бирок кызым кухнядан эки колуна эки чоң бычак алып келипчи. Анан биринчи мойнума такады биринчи. Мойнума такканда мен так-так эме өзүмдү жоготуп салдым да, андан кийин мойнумдан кийин нар жакка кайра сөгүн салып чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин эле анан мен соткам эсиме келди дагы, анан соткама тарта баштадым. Соткама тарта баштаганда видеого түшүп калды да, видеого тарта баштадым. Анда дагы эле бычагым эки бычакты колуман түшүрө элек болчу. Анан сыртка чыгып кетти. Ыйлаганда тиги балам дагы жанымда отуруп алып ыйлап тайкемдеткини кетип калалычы деп суранып алыпты. Анан мен таксиге чалайын десем, диспетчер такси таптакыр занят болуп туруп алды. Анан сиңдиме чалсам, сиңдим дагы албай 3 жолу чалдым, кызыма да 3 жолу чалдым. Албай койду. Анан мамама чалдым, айлам жок. Мама ушинтип атат деп, мамам дагы анан ширеңке таап эле таптыр. Мен жаткан эсиме келип, уже мындай элестетип кеттим да. Ошентип элестетип кетип анан чуркап эле эмеге чыга баштадым. Залга чыгып баратканда ошо кармап калды. Колумда соткам бар болчу, соткамды жүрүп алып туруп эле тамга 2 жолу чапканда соткам иштебей калды. Анан кайра соткамды алып туруп, соткам мен башка чапкылады. 3 жолу чапкылады. Сизди чапты башка? Кайра чапкандан кийин ошо жерден ошо башым айланып эле, там таянып эле ошентип туруп калдым. Туруп калсам сен өлүмүш деп туруп эле анан бурчка таккан, эчке чапкылады. Анан эметкен жокмун. Эшикке качканга эле аракет кылдым, анан ооз тийбей чыгып диванга отуруп кичине дем алгандан кийин анан эшикке чыгып кетти, ширеңке табам депчи. Ошол маалда сиңдим менен күйөө балам келип калды. Анан сиңдим менен күйөө балам келип, эмне кылып атасыңар деп үйдүн кебетесин көрүп эле эметкенден анан ширеңке менен жолдошум чуркап келди. Жолдошум чуркап келип эле колума ордер берди. Мен жолдошум азыр масал алдында кайра барганда кайра кол салат да десем, алып каласыңарбы бияка десем, жок, силер менен эле чогуу кетет деп болбой койду. Закон иштейби ушундайларда? Эмнеге закон иштебейт деп нааразы болуп биз ушинтип алып калгыла. Bir gün болсо дагы толуксун десек болбой коюшту. Мен сурак калган милиция дагы таптакыр башын чайкап болбой койду. Бизге мындай эме болбойт, закондо биз кайра жооп берип калабыз деп болбой койду. Бизге эмнеге мындай закон иштебейт деп ошол жерден аябай эме нерв болдум. Ошол андан кийин мен чыккандан кийин уже өзүмдү состояниемди экинчи группада майып болгондо бутум таптакыр баса албай калды, еще башым айланып, кускум келип, жерге өчүп такыр баса албай калганда жолдошумдун машинесин тыштап салган. Анан сиңдимдин машинеси жок болгондуктан неменен көңүлдөшүнүн айына дыйкандан чыккандан кийин эле bir 150 метрден кийин эле биз ала салып кеттик. Ошол ала салганга дагы жолдошум экөөбүздөн чогуу өлөбүз деп ошо машинени бурбийген болчу. Анан мен ошондо милициялар келип уже суракка алат экен десем, бирден милиция келген жок. Мен ошо операция болуп жатканда, еще операция болуп 15 күн больницада жаттым, бирден милиция келип мени суракка алып койгон жок. Мисалы үчүнчү ошо ДТПда негизи суракка алыш керек болчу да. Эмне бизден Кыргызстанда мыйзам иштейби же? Сиз учуңузду деле бербеңиз ал убакта.
Мен 13-нде жыгылдым. 15-нде операция болдум. Операциядан чыккандан кийин эс учумда эле болуп, жакшы эле болдум. Бирок ошол маалда бизге бир дагы милиция басып келген жок. Мен ошо милиция келсе бүт баарын ачыктап айтмакмын. Андан кийин 4 аркан сынган ошол аварияда. 4 аркан нарындан жасалды. Кайра тазым сыныптыр, тазым деген нарындан жасалбаган. ДТП боюнча дагы баягы көңүлдөшүн айынан урушуп кеткен үчүн рулду буруй дейт атасыз да. Ал көп убакыт болду ошо көңүлдөш таап алганына, сиздердин уруштун башталганына көп убакыт болгон экен да. Негизи эл билиптир, айрылыста көп эле билишиптир, бирок мен өзүм билбей жүрүп өттүм. Анан мен качан 8-март болгондо билдим. 8-мартта мен мисалы үчүн элдин аялдарына окшоп мен гүл алып же подарка алып анткен жокмун. Подарка ынсына деле макул, ушул жашообузга рахмат ырасын деле ушинтип жүрсөм, мен тиги эмеден ноутбукту ача алсам, ошо ноутбукта бүт баары WhatsApp'ымдан чыгып калды. Сүйлөшкөндөрүбү? Сүйлөшкөндөрдүн баары чыгып калды, тиги аял менен сүйлөшкөндөрдүн. Эмне деп сүйлөшүптүр? Жаным саат 8'de алып подарканы даярдап койдум, алып барып берем деп сүйлөшүптүр. Тиги дагы ошо взаимный алдагы эркелетип сүйлөшкөндөрү бар да. Бирок ал аял такыр эле отрицать этип атат. Мен аялга мисалы үчүн мен авария болгондо мен ага киримди жууп бер, аны муну жууп бер деп мен ага айткан эмесмин. Ал азыр мынтип атат да, кошуна нарыраак кичине бир 4-5 там нары кошунабыз болчу. Ал мынтип атат да, сен киримди жууп сага жардам берсем, ана сен эмнеге эметип атасың дейт. Мен анда ал эжиден эч нерсе сураган эмесмин. Мен жолдошумду аягандыктан жолдошума жардам берип эле ал ошо көңүлдөш катары эле жардам берген экен. Анан кийин кайра менин бетиме басып атат да анычы. На самом деле мен ал аялга муктаж эмес болчумун. Анан кечээки чырда дагы баягы көңүлдөшүн күнөөлөп атпайсызбы? Кечээ дагы жазышкандарын кармап алдыңызбы же эмне себеп болду? Ал экөө бир заведенияга барып бирге отуруп чай ичип атышпайбы? Аны ошо билип калып мен сен ата-энеңе, менин апама, тайжелеримдин көзүнчө сөз бербедиң беле? Ал аялды машинеге салмак турсун, жанына жолобойм, ошонун атын да аткам келбейт деп сөз бербедиң беле десем, ошо жерден жыр чыгып кетти. Ошо жерден жини келип болгон эмелердин баарын ырыктынып чыкты. Азыр эме ушул аялдардын укугу кандай корголсо деп ойлойсуз? Мисалы, кандай чара көрүлсө деп ойлойсуз ушул болуп өткөн окуяга? Мыйзам түрүндө жооп берсин. Биринчиси зомбулукка. Мен биринчи аварияда мен балдарымды 2 балам үчүн кечирдим биринчи аварияда. Бирок мен монтип экинчи группада майып болуп эптеп бутумду сүйрөп басып жүргөндө неге токмок алат? Неге үстүндөн бензин чачат, өлтүрөм дейт. Мен өлтүргөндөй эмне суроолорум жок. Менин дагы ата-энем бар, менин дагы туугандарым жаман жашайт десе андай эмес. Мен да тектүү жебин кызым. Жаман жашайт деп басын сап жүрсөм, Кудайга шүгүр эле турат менин ата-энем дагы. Сиз кимиз болосуз? Мен бир тууган тайжеси болом. Тайжеси болосуз? Мурунку окуяда дагы бүйөр баланын ата-энесине кошулуп алып туруп, Кудагай менен жакшынакай сүйлөшкөнбүз. Эми өзүнүн баланы отуртса, эми Каныс алдыма кетейин. Тыйылып кал, болуп кал, шерменде болосуңар, 2 бала турат. Эми момунту оорuk чалып салба. Эми бүтүш жол болсо анда ошону алып ал да мунун башын бошот анда. Сен муну ур токмок албагын, эртең эле момунтип кекештенип сүйлөп, бул англис тилде мугалим болуп
кычыраган кыз болду, мына момутуп калды, могу кейпин кырат, момутуп калды. Жакшы сүйлөй албай, мээзи да орунда эмес. Бирде бир туруп башканы сүйлөп атат. Так мынакай англис тил мугалим. Национальный бүтүп келген. Анан ушул жактан дагы бир нерсени белгилеп кетишибиз керек. Кечээ биз Ат Баш райондук ички иштер бөлүмү менен да байланышканда, ал сиздин жолдошуңузду кармап турушкан экен, соолукканга чейин кармап турабыз. Андан кийин баягы 2 сааттан кое берди. жок, кое бербептир, мен чалып байланыштым. Баягы соолукканга чейин кармап турабыз дешти. Баягы алар дагы кечке кармаганга мыйзам жол бербейт экен. Биз ошол нерсени ушул жерден белгилеп айтып өтөлүк дедик.